Салам достор, биз силер менен буга чейинки видеолордон эркек менен аялдын никедеги ролдорун карадык. Ал эми бүгүн болсо биз никедеги мамиле темасын карайбыз. Келгиле бул видеону ыйык жазуудагы ооздуктоого өтө кыйын болгон биздин денебиздин кичинекей эле мүчөсү тил жөнүндө айтылган үзүндүдө баштайлы. Жакып жазган кат 3-бап 2-ден 8-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган: оозунан жаңылбаган адам, бүт денесин ооздуктай алган жеткилең адам. Баш ийдириш үчүн биз атты ооздуктап, анын бүт денесин башкарабыз. Кеме канчалык чоң болсо да, канчалык катуу шамалдар менен жүрсө да, кемечи аны кичинекей эле бургуч менен каалаган жагына бурат. Ошол сыяктуу тил да дененин кичинекей эле мүчөсү, бирок көп нерсе кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Тил да от, адилетсиз дүйнө. Денебиздин кичинекей эле жеринен орун алса да, ал бүт денебизди булгайт. Оттуу көлдүн оту менен тутангандыктан бүт жашообузду өрттөп жок кылат. Бардык жырткычтар, канаттуулар, сойлоочулар, деңиз жаныбарлары адам баласы тарабынан багындырылган жана багындырылып жатат. Ал эми тилди эч бир адам багындыра албайт. Тил эжа бербеген жамандык, ал өлтүрүүчү ууга толгон. Бул үзүндүдө тилди 3 нерсеге салыштырып жатат. Биринчи бул кеменин бургучу. Биз Титаник деген кинону бардыгыбыз эле көргөнбүз. Ал Титаник кемесине 2000ге жакын адам баткан. Ошол чоң Титаник кемесин кичинекей эле бургуч менен башкарган. Алар туура эмес башкарып алгандыктан чоң айсбергти сүзүп, чоң музду сүзүп алып, канчалаган адамдар каза болду. Экинчи салыштыруу бул оттун учкуну. Мисалы, ширеңкенин кичинекей эле талы эмне кылат дейт? Чоң токойлорду өрттөп жок кылат дейт. Үчүнчү салыштыруу бул уу. Кичинекей эле уу канчалык зыяндуу экендиги бардыгыбызга маалым. Ошондой эле экинчи аятта оозунан жаңылбаган адам, бүт денесин ооздуктай алган жеткилең адам деп жазылган. Ал эми оозунан жаңылбаган адам жок экендигин бардыгыбыз билебиз. Анда эмне кылыш керек? Андан кийинки аяттарда мындай деп жазылган: тилибиз менен Кудай атаны даңктайбыз, тилибиз менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдарды каргайбыз. Бир эле ооздон даңктоо да, мактоо дагы, каргоо дагы чыгат дейт. Бир туугандарым, мындай болбошу керек. Бир эле булактан таза суу дагы, шор суу дагы чыгышы мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Бир туугандарым, анжыр дарагы зайтун, жүзүм багы анжыр бере албайт. Ошол сыяктуу эле шор булактан таза суу чыкпайт дейт. Демек, тилдин көйгөйүн кантип чечүү керек? Эгерде бир эле учурда, бир эле ооздон жакшы сөздөр дагы, жаман сөздөр дагы, алкыш, даңктоо сөздөр дагы, ошол эле учурда каргыш сөздөр дагы чыгып жатса, анда эмне кылыш керек? 8-чи аятка ылайык, ал эми тилди эч бир адам багындыра албайт. Тил эжа бербеген жамандык деп жазылган. Эгерде тилди көзөмөлдөөгө, тилди башкарууга мүмкүн эмес болсо, анда эмне кылыш керек? Кептин бардыгы тамырда. Бул жөнүндө Ыйса эге Матай 12-бап 33-төн 35-ке чейинки аяттарда төмөнкү сөздөрдү айткан: даракты дагы, жемишин дагы жакшы деп эсептегиле, же даракты дагы, жемишин дагы жаман деп эсептегиле. Анткени дарак жемишинен билинет. Жылаан тукумдары, жаман болуп туруп жакшы сөздөрдү кантип сүйлөмөгө элеңер? Жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат. Жакшы адам жакшы казынасынан жакшылык алып чыгат дейт. Казына деген бул жүрөктү билдирет. Эгерде жүрөгү жакшы нерсеге толсо, анда оозунан жакшы нерселер чыгат. Жаман адам жаман казынасынан жамандык алып чыгат дейт. Эгерде жүрөгү жаман нерсеге толсо, ал сөзсүз оозунан чыгат дейт. Демек, жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат. Мына тамыр ушунда. Кептин бардыгы
жүрөктө. Ошондуктан жүрөгүбүздү эмнелерге толтуруп жатканыбызга көңүл бурушубуз керек. Анткени сүйлөгөн сөздүн күчү бар. Ал жакшы же терс таасирин тийгизет. Накыл сөздөр 18 бап 21 аятта өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде. Аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат дейт. Демек, сүйлөгөн сөзүбүз менен биз адамга өмүр беришибиз мүмкүн, же биз адамды өлтүрүп алышыбыз мүмкүн. Мисалы, сөзгө таарынып, асынып өлүп алган, өзүн өзү атып салган адамдар жок эмес. Демек, бул сөздүн таасири. Ошондой эле сөздүн күчү менен жакшы сөздөрдү айтып, шыктандыруучу сөздөрдү айтканда оорусунан айыгып кеткен дагы адамдар болгон. Ошол эле накыл сөздөрдө адил адамдардын батасы менен шаар гүлдөйт. Ал эми мыйзамсыздардын сөзү менен шаар талкаланат деп да жазылган. Демек, байкап атасыздарбы? Сөздүн күчү канчалык таасирдүү. Ошондой эле сүйлөгөн сөз бул жүрөктөн чыгат. Ошондуктан жүрөктү эмнеге толтуруп жатабыз? Баарынан мурда биз жүрөгүбүздү, казынабызды Кудайдын сөзүнө, Кудайдын баталарына толтурсак, анда оозубуздан бата сөздөр, жакшы сөздөр, байыта турган, айыктыра турган, шыктандыра турган, соорото турган сөздөр чыгат. Бул чындык өзгөчө никеге дагы байланыштуу. Күйөө менен аял бири-бирине, алар ортосундагы мамиледе бири-бирине шыктандыруучу сөздөрдү, сооротуучу сөздөрдү, сүйүү сөздөрүн айтышы керек. Ошондой эле балдарды тарбиялоодо дагы бул маанилүү. Эгерде балдарды тарбиялаганда сенин колуңан эч нерсе келбейт, сен муну кыла албайсың деген сөздөрдү, жана башка ушул сыяктуу жаман сөздөрдү айта берсек, анда бала анын психикасы ошондой, менин колуман келбейт экен деген көз караш менен чоңоюп калат. Анын чоңойгондогу жашоосу татаалыраак болот. Ошондуктан балдарды тарбиялоодо дагы жакшы сөздөрдү айтуу абдан маанилүү. Бул жөнүндө, мамиле темасы жөнүндө биз кыскача карадык. Эгерде сиздер көбүрөөк билүүнү кааласаңыздар, бул курста кантип бекем үй бүлө куруу керек деген курста, ошондой эле өкүнүчсүз нике аттуу курста, бул никеге байланыштуу курстар экөө тең. Бул жакта көбүрөөк жазылган. Ошондуктан бул жактан көбүрөөк маалымат алсаңыздар болот. Ошентип, биз бул видеодо биз бири-бирибиз менен, өзгөчө жубайлар бири-бири менен кантип баарлашышы керек экендигин, кантип сүйлөшүшү керек экендигин, кантип мамилелеши керек экендигин көрдүк. Эмки видеодо биз никедеги сүйүү темасын карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайдын тынчтыгында болуңуздар.